Uhud soğuşu Hicra 3. yıl Şavval ayı. Badırдағы жеңілу ызасы меккелік бұтбарастарды тынч уктаткан жок. Бұл соғышта атасынан, же баласынан, же дагы бир жакынынан ажыраган бұтбарастар Меккени түрөгүдүрүп элди мусулмандарга каршы аттанууга үндөп жатышты. Меккелик жөөттөр да жөн жатпай, бұтбарастарды козутуп, күүлөп, шыктандырып согушка кызыктырып жатышты. Ал аз келгенсип, Мадинадагы 200-дүүлөр жең ичинен меккеликтер менен келишим кылып, эгер алар Мадинага басып киришсе, аларга курал-жарак, мал-жандыктан жардам берерин айтып жатышты. Бул 200-дүүлөрдүн абалын Алла Таала мынтип сүрөттөгөн: капырлар башкаларды Алланын жолунан тыюу үчүн мал дүйнөлөрүн жумшашкан, дагы жумшашат, бирок кийин мындай кылгандары өз баштарына балээ болот. Кийин жеңилишет да капырлар тозокко чогултулат. Анфал сүрөсү 36 аят. Бирин-бири шыктандырып отуруп, акыры согушка аттануучу аскер да топтолду. Атжан, төөчөн, аял эркек болуп, жалпы 3000ден ашуун кошун Меккеден Мадинаны көздөй аттанды. Кошунду Абу Суфьян бин Харб баштап чыкты. Көп өтпөй, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга Меккеден кабар келет. Анда мусулмандарга каршы кошун жолго чыкканы айтылган болчу. Түшүндүрмө, бул кабарды Меккедеги пайгамбарыбыздын атасынын бир тууганы Аббас жиберген эле. Котормочулардын түшүндүрмөсү. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам адатынча сахабаларын чогултуп кеңешме өткөрдү. Сахабалардын пикири эки ача болду. Кээ бири Мадинадан чыкпай бекем коргонолу десе, кээ бири душманды тосуп чыгып, оозунуп кол салуу зарыл экендигин айтты. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам да биринчи пикирди жактап, Мадинадан чыкпай коргонууну каалап турган. Бирок сыртка чыгып ачык согуш өткөрүүнү каалагандар көпчүлүк болуп, акырында Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам аларга макул болду. Булар жалаң эр жүрөк жаштар, Бадыр согушуна катыша албай арманда калган жана шейит болууну көздөгөн ыйманы курч сахабалар эле. Бир келишимге келген мусулмандар согушка даярдана башташты. Үстүнө оор чопкутун кийип, кылычын тагынып алдыга чыккан пайгамбарыбызды көргөндө, сыртка чыгып согушалы деген сахабалар кыжаалат болуп: "Биз сиз үчүн тынчсызданып жатабыз. Эгер кааласаңыз, сиз айткандай жайыбызда эле калалы" дешти. Бирок бул жолу пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам аларга макул болбоду. Эгер пайгамбар согуш кийимин кийсе, согушмайынча аны чечүүгө болбойт, деди ал. Мусулмандардын кошуну 1000ге чукул болду. Арасында 200 гана соот, чопкут кийгени болбосо, башкасы жөнөкөй эле сапарга чыккан адамдардай эле. Кудай уруп ара жолдо Абдулла бин Убай баштаган 300ге жакын 200-дүүлөр кошуундан бөлүнүп, Мадинага кайтып кетти. Абдулла бин Убай башта эле Мадинада калууну сунуш кылгандардын арасында болчу. Кайтканда да ошону шылтоо кылып, пайгамбар мен сыяктуу жашы улуулардын сөзүн укпай, жаш балдардын сөзүн укту. Биз өлсөк да өз шаарыбызда өлөлү, деди ал. Ошентип мусулмандардын саны 700дөй эле болуп калды. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам душманды тосуп алуу үчүн Ухуд тоосун тандады. Ухуд тоосун артына калтырып, аскерди анын этегине жайгаштырды. Маңдайындагы дөбөчөгө жааны мыкты тарткан адамдарды жайгаштырып, аларга Абдулла бин Жубайрды башчы кылды. Жаачыларды жайгаштырып жатып, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам: "Силер ээлеген ордуңардан такыр жылбагыла. Биз жеңишке жетип, олжо жыйнай баштасак да, ордуңардан козголбогула. Же жеңилип денебизди кузгундар чокулай баштаса да, ордуңардан жылбагыла. Кыскасы, ордуңардан жыла көрбөгүлө", деп кулактарына куйду. Мусулмандардын туусун көтөрүүнү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Мусаб бин Умайрга тапшырды. Кошуунду дагы бир жолу сапка тизип текшерип, аларга согуштун оор болоорун, согушта шейит кеткендерге Алланын бейиши убада кылынганын айтып шыктандырды. Кошуунга кошулуп келип алган жашы кичүүлөрдү кайра Мадинага кетирди. Жер солкулдаткан душман колу да мусулмандардын маңдайына келип жетти. Кыйкырык, ызы чуу,
Sürön menen koştolup kelgen düşman koşuunu musulmandardan 3 есе көп ele. Erkekler Paygambardy jana musulmandardy kırıp joyup jiberүүge şaşılıp, ayaldar bolsa alarga şykak berip, andan beter güç ötüp jatdy. Eki kol betteşip kaldı. Asmanda kuzgundar aylana başladı. Kaysı bir jerde uşunday eki çoğun garan bet kelgende, al jerde bularga çokup çolguganga tamak kengiri bolorun bular içki tuygusu menen seze bilişet. Paygambarыбыз sallallahu aleyhi ve sellem kılıçın koluna garmap, "Bul kılıçtın akısın kim tölese oşoga berem" dedi. Abu Dujana Sammak bin Hursha degen sahaba, "Munun akısı emne?" dep surady. "Butparastardyn moyundaryn kıyaçawu" dedi Paygambarыбыз. Abu Dujana makul bolup, kılıçty koluna aldı. Çöntögünün bir baylam kızıl çüpüröktü alıp çıkıp, anı menen başın beken buğdu da, kılıçın oynoktata başladı. Paygambarыбыз sallallahu aleyhi ve sellem, "Bul görünüş Allah'ını jana anın elçisin açuulandıra turgan görünüş. Biro hazırkıday uçurda anda emes" dep aga ırazılığın bildirdi. O şentip soğuş baştaldı. Eki kol betteşip, aralaşıp ketdi. Abu Dujana, Hamza, jana başka yer jürek batırlar butparastardyn bet kelgenin sulatıp aldıga jılıp baratdı. Düşündürmö? Badırda musulmandar Ahad, Ahad, Kırgızça Allah jalgyz, Allah jalgyz dep uran çakırışkan ele. Bul jolu Amit, Amit, Kırgızça öltür, öltür dep uran çakırıştı. Kotormoçularını düşündürmösü. Butparastardyn sabı buzulup, musulmandardyn süründen korkkan gebirleri artka çekinip, aldıga jütkün gönü kılıç mizine je nayza uçuna ilinip kulap jatty. Kars, kurs, çak, çuk, kılıçlar şiltenip, kalkandar kagışıp, baş jarılıp, but sınıp, alamat soğuş ulandı. Adegendele sabı buzulup, alapayın tappay kalgan butparastar, emi göz görünü artka çekinip, biri-birine garabay kaçıp jönöştü. Musulmandar alardın artından saya düşüp kuup, jetkenin öldürüp, jetpegenin emi ekinci gayra gelbegende kılıp sürüp bara jatıştı. Uhuddu aylana kaçkan butparastardı kaldırıp, musulmandardın gebiri ağır jerde çaçılgan oljonu çoğultuğa girişti. Döbödö jay alıp musulmandar tarapka çıçkan jorgolotpoy gara olturgan jaçılar, butparastar kaçıp, musulmandar oljo çoğulta başlaganın görüp, ordunan gozgolup döbödön ıldy jönöştü. Abdullah bin Jubayr alardın jolun tosup, Paygambardın aytkanын eskertүүgө hareket kıldı. Birok jeňişden gyzulugy, kanın gaynatkan jaçılar anı ugup koyboston döbö ıldy jabala çurkaştı. Döbödö Abdullah baş bolgon ongo jetpegen adam kaldı. Butparastardın bir bölügün baştap jürgen Halid bin Walid kantip musulmandardın artına ötüsün aylasın tappay jatkan. Döbö arkылуу ötүүgө bir kança jolu hareket kılıp, jamgyrda jagan jebege kabılgan bolçu. Emi döbödögü jaçılar ıldy düşüp, anın köktön izlegeni jerden tabıldı. Halid mınday mümkünçülüktü tekke getire koyçu adam emes ele. Darbu janındagy askerler menen döbönü tuş taraptan kaptap girdi. 10 adam emnege turuştuk bersin. Batele Abdullah bin Jubayr baş bolgon 10 çaktı mergende şehit kılıp, eş nerseden kaparsız, jeňişke jakındap kaldık degen niyet menen oljo jynap jatkan musulmandardy dalısынан kurçap kirişti. Emi soğuştun avalı başka nukka düştü. Aldartından kaptap kirgen düşmanga turuştuk berbey, argaysı jerde çaçırandı uruş körsötkön musulmandardın katары soyulup, tuş tarapka kaça baştaştı. Butparastardın göğünün maksatı eptep paygambarga jetip anı öldürүү bolçu. Oşonduktan, soğuştun en kızısı dal oşol, Paygambarыбыз sallallahu aleyhi ve sellem turgan jerde ulandı. Paygambarыбыз sallallahu aleyhi ve sellem kılıçın kere şiltep, batırlarça soğuşup jatty. Şiltengen kılıç, atılgan jebe, sunulgan nayza, ırgıtılgan taş, bari Paygambarыбызga bagıttalıp jatty. Paygambardy aylana kurçagan sahabalar, anı kılıçı, kolu, denesi menen kalkalap, soğuş uşunday öňütde jürüp jatty. Paygambarыбыз sallallahu aleyhi ve sellem'den aylanasındağı sahabalardın katары ulamdan ulam suyla verdi. Paygambardy öldürүүnü maksat kılgan kapırlardın biri Ubay bin Halaf jetip gelip kılıç şiltemekçi bolgonda Paygambarыбыз ozunup nayzasyny ırgıtty. Kekirtegine tepçile düşkön nayzadan jarakat algan Ubay artka çegindi. Aytımda keyin al uşul jarakatынан kaza bolgon. Paygambardın janında Abu Talha, Sahil bin Hanif,
tuu götürgön Musab bin Umayr, Hazreti Ali, Abu Dujana, Sa'd bin Abu Waqqas, jana Ummu Ammara Nasiba attu ayal galdy. Sa'd bin Abu Waqqas'tın tartkan ar bir jebesi tekke gitpey kapırlardan üşünü alıp jatkan. Anı görgön Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem atqın, atenem saga sadaga bolgur atqın dep kıykırıp sürödü. Uşul uçurda dağ bir batır tuu götürgön Musab bin Umayr şehit ketdi. Emi tuunu Hazreti Ali koluna aldı. Angyça şiltengen kılıç Peygamberimizdin tuulgasına tiyip öttü. Tuulga ırgıp ketdi. Bir kattu sokkudan sınıp ketken togosu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'din jagına tepçilip kaldı. Aga uda uçup gelgen taş bir tişin ırgıta koyup ketdi. Çekesinden kan aktı, erini jarıldı. Jaza basıp angeke düşüp andan sahabalardan birinin jardam menen kayra çıktı. Yüzü kanga boyolup, çanga bulanıp çıkkan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ga jetip gelgen Abu Ubayda bin Jarrah anı denesi menen kalkalap, Allah üçün bul jerden getiniz, Allah üçün bul jerden getiniz dep kıykıra başladı. Peygamber jerge kulap, oşol boydan görünbey kalgandan, butparastar anı öldüğü de oylaştı. Al turgay musulmandar özleri de Allah'ın elçisi şehit getdi degen oyda, keyleri artka kaçıp, keyleri uruştu taştap oturup kaldı. Uruştan çettep, kızıl çeke kırgındı kaydıger gara oturgan bir top sahavanın canına çurkap gelgen Annas bin Nadir alardı uruşka girgizүүgө hareket kıldı. Emnege mında olturasыңар dep kıykırdı al buğuluğup. Allah'ın elçisi kaytış boldu. Emi soğuşunun emne gajeti var dedi tigilerden biri. Annas'tın canı kaşaydı. Siler emne, Allah'ın elçisi şehit bolgon soğuştan aman esen getүүnü kalaysыңarбы? Amen, Allah'ın elçisi kaytış bolgon jerde kaytış boluunu samaym, dedi da uruş dalasına süngüdü. Emne kıların bilbey oturup kalgan musulmandar jabıla ordunan gozgolup anın artından uruşka girdi. Anas maksatına jetip uruş dalasında şehit ketdi. Soğuştun otu basaňdap, butparastar soğuş talasынан çettep ketdi. Musulmandar oğur avalda kaldı. Şehit bolgondordun sanı 70'ke jetipdir. Alardın arasında Peygamberimizdin agası Hamza bin Abdülmuttalib, Said bin Rabiya, Musab bin Umayr, Abdullah bin Jahsh, Hanzala siyahtu belgilүү sahabalar bar ele. Düşündürmü? Hamza, Peygamberimizdin atası Abdullah'nın bir tuğanı ele. Jürök Tayman bastığı menen el arasında Arıstan degen kaymana atqa eye bolgon Hamza Uhud soğuşunda şehit boldu. Anı Vahşi degen kul öltürgön. Vahşi Mekkelik Jubayr bin Mutim degen kişinin kulu bolçu. Kojoynu eger Hamzany öltürsöň kert başыңdy azatlıkka çıgaram dep uwada kılgan ele. Ananda Badr soğuşunda atası Hamzanyň kolundan kaza bolgon. Hind degen ayal Vahşige göp beleklerde uwada kılıp Hamzany öldürүүgө tukurgan bolçu. Kıskası ırgıtkan nayzası jaza getpegen mergen Vahşi bul soğuşka bir gana maksat menen Hazreti Hamzany öldürүү üçün gelgen ele jana al oşol maksatına jetdi. Kotormoçularının düşündürmesi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem çarçagandan öz ayağı menen basalbay kalgan eken. Anı Talha bin Ubaydullah koltuğundan jölöp toğunun etek jagındağı çatırına jetkirdi. Askerlerin soğuş talasından suurup çıgıp arı jagaştırgan Abu Sufyan musulmandar toptolgon ünkürdün üstü jagına bastırıp geldi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ım, alardın bizdin üstümüzde turganı jarabas dep dua kıldı. Hazreti Umar baştagan bir top sahabalar aga jaa atıp taş menen ura baştaştı. Abu Sufyan toğdun kaçıp düşkөнгө argasız boldu. Emal ünkürgө jakyn jerdegi borçukka kalkalanıp, "Araňarda Muhammad barby?" dep kıykırdı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabalarına "Unçuk bagla" dep işara kıldı. "Araňarda Abu Bakr barby?" dep kıykırdı. Sahabalar unçukpady. "Araňarda Umar barby?" dep kıykırdı Abu Sufyan. Hiç kандай жооп ukpagan soň, "Ha, bulardyn bary kırılıp kalgan turbayby? Bolbosa üň gatışmak" dep artyna jönödü. Çydabay ketken Hazreti Umar, "Jok, ey Allah'nın düşmanı, alardın bary tirүү" dep kıykırıp jüberdi. Abu Sufyan, "Hubal, uluk" dep kıykırdı. Düşündürmü? Butparastar sıyıngan aykel kudaylardın biri. Hubal dep atalat, oşon üçin Hubal uluk dep kıykırdı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah uluk,
жана түбөлүктүү деп айткыла деди. Hazreti Umar ошентип айтты. Абу Суфьян: "Бизде Узза бар, силерде жок" деди. Узза бул дагы бутпарастар сыйынган айкел Кудайдын аталышы. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам: "Биздин эгебиз Алла, силердин эгеңер жок" деп айткыла деди. Hazreti Umar ошентип жооп берди. Абу Суфьян: "Бүгүн Бадырдын өчү алынды" деди. Hazreti Umar: "Жеңилүү бирдей эмес, биздин шейттерибиз бейиште, силердин өлүктөрүңөр тозокто" деди. Абу Суфьян: "Келерки жылы силер менен Бадырда кездешебиз" деди да жолуна түштү. 24 адамынан айрылган Курайш капырлары ошентип Ухудтан алыстап кетишти. Мусулмандар жаракаттарды таңып, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам шейттерге жаназа түшүрдү. Шейит кеткендерди жуубастан каны менен көмүүгө буйрду. Бул согушка мусулмандардан аялдар да катышкан болчу. Алар жаракат алгандарга жардам берип суу ташып, Умму Аммара сыяктуулары согуш отун кечип кирип баатырларча согушкан. Мусулмандар Мадинага кайтып келишти. Жакындарынан айрылган аялдардын ыйы, жетим калган балдардын томсургон жүздөрү пайгамбарыбызды жашытып, көз жашы сакалынан ылдый сарыкты. Мадинага келгенден кийин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам тынчып жата албады. Душмандар Мадинаны бастырып кирип келүүсү мүмкүн эле. Ушуга тынчсызданган пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам: "Кече биз менен чогуу болгондор гана чыксын" деп буйруп, чогулган аскерлери менен Мадинанын сыртына чыкты. Мадинадан 15 чакырымдай алыстыкта жайгашкан Хамра аль-Асад деген жерге келип жайгашып, 3 күн турушту. Бул учурда капырлар чындап эле кайра Мадинаны бастырып кирүүгө даярданып жатышкан. Мусулмандар Мадинадан аттанып чыкты деген кабарды уккандан кийин гана дароо баш аягын жыйып, Меккени көздөй жөнөп кетишти. Мусулмандар 3 күн туруп эч кандай коркунуч жок экенине көзү жеткен соң Мадинага кайтышты. Ухудда мусулмандар көбүрөөк жоготууга учураганы менен толук жеңилүүгө учураган эмес. Тескерисинче, бул согуштан кийин бутпарастардын үшү качып, мусулмандарды оңойлук менен жеңе албасына көзү жетти. 3 эсе көп кол менен келгенине карабастан, максатына жете албай кайткан алар сыртынан жеңдик деп мактанышканы менен, ичинде ич күптүсү кошо кетти. Касиеттүү Куранда Ухуд согушу, андагы мусулмандардын абалы тууралуу бир канча аяттарда айтылган. Эмесе ошол аяттардын кээ бирине токтололу. Силер Ухуд согушу башталганда, анын уруксаты менен капырларды талкалап киргениңерде, Алла убадасынын үстүнөн чыккан болчу. Анан качан Алла силер сүйгөн нерсени, жеңишти көзүңөргө көргөзүп койгондон кийин гана өзүңөр алсыз болуп, пайгамбар берген буйрук тууралуу талашып, анын буйругун аткарбай койгонуңарда, силерден кээ бирөөлөр дүйнөнү, олжону, кээ бирөөлөр акыретти каалайт экен. Ошондон кийин гана Алла силерди сынаш үчүн силерди алардан буруп койду. Андан кийин ал силерди кечирди. Анткени Алла ыймандууларга берешендик ээси. Ошондо силер эч кимге карабай, тоо таянып качып жөнөдүңөр. Пайгамбар болсо: "О Алланын пенделери, бери келгиле" деп эң акыркыңардын арасында силерди чакырып жатты. Кийин Алла силер жетпей калган жеңишке жана силерге жеткен жеңилүүгө капа болбоңор үчүн кайгы үстүнө андан да чоңураак кайгы берди. Түшүндүрмө: бул аятта айтылган чоңураак кайгы мусулмандар арасында пайгамбар өлтүрүлүптүр деген суук кабардын тарап кетиши. Мусулмандар үчүн жеңилүү, олжодон куружалак калуу сыяктуу кайгылар бул суук кабардын алдында суу кечпей калды. Котормочулардын түшүндүрмөсү. Алла силердин ишиңерден кабардар. Кийин ошол чоң кайгынын артынан Алла силерге көз ирмемдик эс алдыруучу уйку берди. Ал уйку силердин араңардан динге жан күйдүргөн бир тайпаны өз кучагына алды. Силердин араңардагы дагы бир тайпаны, мунафыктарды, өз жандарын кайгыга салып, Аллага адилетсиздик менен нааданчасынан күмөн санап, эми бизге иш жок, жеңилип бүттүк дешти. Айт, иш Алланын колунда. Алар сага айтпаган нерселердин жүрөктөрүнө катып, эгер бул согуштук иште биздин пикирибиз эсепке алынганда, бул жерде өлүп кетпейт элек дешет. Айт, эгер үйүңөрдүн ичинде болсоңор дагы, тагдырында өлтүрүлүү жазып коюлган киши өлтүрүлө турган жайына келет. Алла бул иштерди силердин жүрөгүңөрдөгү нерсени, ал ыйманбы, мунафыктыкпы, сынаш жана жүрөгүңөрдөгү нерсени тазалаш үчүн кылды. Алла жүрөктөрдөгү сырларды билүүчү. О момундар,
Uhudda iki jamaat jolukkan gündө артына качкан адамдарыңарды кээ-бир күнөөлөрү себептүү шайтан гана жолдон аткырган. Алла алардын күнөөсүн кечирди. Алла кечиримдүү, жумшак. Алу Имран сүрөсү 153-155 аяттар. Ушул эле сүрөнүн башка аяттарында мындай айтылат: Силерге Ухуд согушунда кырсык жеткенде, аларга Бадыр согушунда эки эсе көп кырсык жеткизген болсоңор да, бул кайгы кайдан келди деген элеңер. Айт, бул өзүңөрдөн. Албетте, Алла ар нерсеге кудуреттүү. Эки жамаат тирешкенде, силерге жеткен сыноолор араңардагы ыймандууларды жана мунафык чыккынчыларды билиш үчүн Алланын гана уруксаты менен болду. Аларга жүргүлө, Алланын жолунда же болбосо мекениңерди, абир намысыңарды коргоп согушкула деп айтылганда, алар биз эгер согуш болорун билгенде силерге кошулмакпыз дешкен. Алар ошол убакта ыймандан көрө капырлыкка жакыныраак эле. Ошондуктан жүрөктөрүндө жок нерсени ооздору менен айтышты. Алла алардын жашырган нерселерин жакшыраак билет. О Мухаммад, өздөрүнүн согушка катышкан бурадарлары жөнүндө, эгер биздин тилибизге киргенде согушка чыкпаганда өлтүрүлбөйт эле деп үйүндө олтургандарга айткын. Эгер чынчыл болсоңор, өзүңөрдөн өлүмдү кайтаргылачы. Алланын жолунда өлтүрүлгөн адамдарды өлүктөр деп ойлобогула. Алар Роббисинин алдында аргандай неематтар менен сыйланып, ырыскы тартууланган абалда тирүү. Алла өз пазилетинен аларга берген нерселер, сыйлыктар менен курсант. Алар артында калган, өздөрүнө жетип келбеген бурадарларына бул жакта аларга коркунуч жок экени жана кайгырышпасы жөнүндө сүйүнүчтүү кабар беришет. Алар шейттердин рухтары Алланын неематы, пазилети жөнүндө бири-бирине сүйүнчүлөшөт. Чынында Алла ыймандуулардын сообун текке кетирбейт. Аларга катуу сокку жеткенден кийин деле Алла менен пайгамбардын чакырыгына жооп берген момундар жана алардын арасынан сонун ибадат кылган таква кишилер үчүн улуу сыйлыктар бар. Ошолорго кишилер келип, адамдар, бутпарастар силерге каршы чоң күч чогултушкан, алардан корккула дегенде, бул кабар алардын ыйманын көбөйттү жана бизге Алла жетишет жана ал эң жакшы колдоочу дешти. Анан Алланын неематы, пазилети себептүү аларга эч бир жамандык жетпей кайтып келишти жана Алланын ыраазылыгына ээрчишти. Алла улук берешендик ээси. Алу Имран сүрөсү 165-174 аяттар. Мына ушундай Ухуд согушу аркылуу Алла Таала мусулмандарды чоң сыноодон өткөрдү. Мусулмандар менен 200 мунафыктарды айырмалап ачыкка чыгарды. Мусулмандардын тобосун кабыл кылды. Бул согуш пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын өзүнө, мусулмандарга олуттуу зыяны тийген согуш болду. Пайгамбарлык жашоодогу эң көп шейттерге күбө болгон, эң көп жоготууга учураган согуш болду. Ошону менен катар эле Аллага, анын пайгамбарына баш ийбеген адамдарга сабак берген согуш болду. Түшүндүрмө. Ухуд согушу Хижранын 3-жылындагы эң маанилүү окуя болуп калды. Мындан тышкары дагы бул жылы бир катар окуялар болуп өткөн. Алар биринчиси, Рабби-ал-Аввал айында Гаврас деген каймана аты бар Харис бин Дусур Мадинаны басып алуу үчүн Гатафан деп аталган уруудан кол жыйнап аттанып чыгат. Бул Мадинанын айланасындагы майда араб урууларынын бири эле. Алардын аттанганын уккан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам 450 адам менен утурлай тосуп чыгат. Мусулмандардан мындайды күтпөгөн бутпарастар бетме-бет согушуудан чочулап тоо таяна качып кетишет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жамгырдан суу болгон сырт кийимин чечип, бир түп даракка жайып коюп, өзү дарактын көлөкөсүнө жата кетет. Тоо үстүнөн көз айрыбай байкап турган Гаврас байкатпай түшүп келип, бутакта илинип турган пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын кылычын алып, "Кана, азыр сени ким куткара алат?" деп шилтемекке даярданат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ордунан козголбой, "Алла сактайт" дейт да Аллага дуа кылат. Ошол замат Гаврастын колунан кылычы ыргып кетип, өзү жерге жыгылат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кылычын алып, "А сени менден ким сактайт?" деп сурайт. Калчылдап корккон Гаврас эч ким деп кутулуунун айласын таппай калат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кылычын ордуна илип, Гаврастын жанына отурат. Тигил ошол замат келме келтирип,
dindi kabul kılat. Ekinçisi, Uhud soğuşundan keyin 2 ayday murda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Umar'dın kızı Hafsaga üylönöt. Hafsa'nın güyösü Hunays kaza bolup jesir kalgan ile. Hazreti Umar kızın Hazreti Usman'a bermekçi bolot. Birok Usman makul bolboyt. Andan soň Abu Bakır'a bermekçi bolot. Al dağı oň jogap berbeýt. Akyrynda Peygamberimizga sunuş kılat. Üçüncü, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kızı Ummu Külsümdü Hazreti Usman'a nikelep beret. Dörtüncü, uşul jyly Hazreti Ali menen Fatima enebiz balaly bolup, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem neberesinin atyn Hasan dep atayt. Dörtüncü, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Badr soğuşunda kaza bolgan Ubayda bin Haris'ten jesir kalgan Zeynep enebizge üylönöt. Bul okuya Ramazan ayında bolgan. Kolu açık, bereşendiginden ulam kedeylerinin enesi degen kaymana atqa eye bolgan Zeynep enebiz turmuşka çıkkandan 3 ay ötüp 30 jaş kuragında kaza bolgan. Koturmoşulardan düşündürmesi.